Assalamu alaikum, урматтуу телекөрүүчүлөр. Кайрадан эфирде Абдылда менен Ачык кеп программасы. Бүгүнкү Ачык кепке коомдук саясий ишмер, мурдагы Кыргыз мамлекетинин башкы прокурору, саясатчы Азимбек Бекназаров Анаркуловичти чакырганбыз. Урматтуу Азимбек аке, чакырууубуз менен келип бергениңиз үчүн чоң рахмат. Азимбек аке, мына тез Батукаев, башка тиги бул ушул мына Кудай буйрса эми чыгып атат. Кимдин ким экенин билип калабыз. Ушунун шылтоосу менен 2010-жылкы апрелдеги июнь окуяларындагы иликтеп алсак болобу? Болот. Себеби мындан ары дагы өзүңүз айтмакчы мындай. Эми болуп тура бербей, тазаланып алсак болобу деген. Апрель революциясынын эмнеден келип чыгышы, эмнеде бул эл аралык деңгээлде көз карандысыз иликтенген. Мен любой жерде айтылам. Ошон үчүн ага эч ким упрек бере албайт. Анткени ошо бизге каршы келген ушу Келдибек ата журттарды парламентке келгенден кийин муну дагы бир жолу иликтеп чыкты. И ошо окуясы боюнча, июнь окуясы боюнча тергөөдө мен куратор болгом. Мени бир топ саясатчылар упрек кылган. Эмчи өзбектер көп камалды, кыргыздар аз камалып атат. Мен ошолорго да, эл аралык уюмдарга да айткам. Ким кылмыш кылса, ошол соттолот. Мен кыргыз өзбек деп теңебейм. 90-жыл ошентип теңейбиз деп жүрүп, бөөдө көп адамдар соттолуп кеткен. Мен ага жол бербейм дедим. Ошон үчүн бир дагы эл аралык уюмду келип туруп тергөө кылабыз дегенде мен катуу туруп, ОБСнин тергөөчүлөрүн киргизбей койдум 10-жылы. Биз 90-жылы башка тергөө Россиянын элерин киргизип алып, кыргыздар корболуп калганбыз. Калыс тергөө жүргөн. 90-жылкы окуяда. Ошон үчүн 10-жылкыда мен любой жерде айтам, муну тарыхта тастыктайт. 10-жылкы окуяларга биз убактылуу өкмөт, объективдүү, мыйзамдуу баа берилген. Муну буза албайт эч ким. И 10-жылкы шайлоодо да биз убактылуу өкмөт калыс өткөргөнбүз. Ошон үчүн жана Келдибектер бизди каршы, биз барганда муну табарсыздыгынан илебиз дегендерди биз өткөрдүк. Спикер болду, өкмөт болду алар. Биз жол бердик. Балакеттин баары 12-жылы Атамбаев президент болгондон кийин, ошондон кийин бузулду. Биздин убакта бузулган жок. Биз деле болбосо ошо Келдибектерди киргизбей койсок болот эле да шайлоодо. Биринчи местада ата журт болуп келди. Өткөрдүк, и спикер болду, и өкмөттү курады. Ошол ошондо бизге айтты да. 2010-жылы Азимбек аке, ошол шайлоодо ата журттун биринчи местага жеңип чыгып келиши, ошол 2010-жылкы болгон окуянын далили десек болбойбу? Мындай. 2010-жылкы окуялы далил эмес, убактылуу өкмөттү жек көрүүнүн далили. Бизди түштүк жек көргөн. Бизди жек көргөн. Убактылуу өкмөт Бакиевди кууруп, бийликти ээлеп алды деп туруп, бизге каршы саясат ачык жүргүзүлгөн. Биз ошого карабай утуп келдиби, берели дедик. Ошон үчүн булар келип эле бизден баштады. Убактылуу өкмөттү текшеребиз, ячейканы бузган, тигини бузган. Анан булардын комиссиясына барып мен жооп бердим убактылуу өкмөттүн атынан, парламентке барып. Анан декреттерин бузабыз деди, мен айттым, декретти бузса анда силер да кеткиле, анда силер депутат болуп келдиңер, декрет менен кеткиле бизге. 2010-жылкы апрель окуясында ак үйдүн алдында болгон эмеде баягы Бакиев сырттан жалдап келген 10 снайпер каякта? Ким айткан ошо деп? Бул дагы Орто Елдо искусственный сайт аркылуу жазылган дезинформациянын жыйынтыгын айтып жүрөсүңөр. Ушул убакка чейин. Анткени бул сотто да каралган. Сотто да адвокат ошентип суроо берип, мен барып андан жооп бердим. Каерде бар экен ошол? Ким айтыптыр? Азимбек, муну көп киши көргөн. Көп кишилер катары мен да көргөм. Именно сиздин оозуңуз менен Байсал экөөңүздөр барып айтылганда. Байсал экөөңүздөр телевидениеде. Сен мага далилдеп бер да 5 күндөн кийин чакыр, мына эмне айткансың деп. Жок андай. Угуп тур. Мен ар бир пресс-конференциямдын видеосу да менде бар. Стенограммасы да менде бар. Мен жөн бербейм. Мен айткам, минтип айткам. Тергөөчүлөргө мен команда бердим. Биздин өзүбүздүн солдаттар өзүнүн ата энелерин, бир туугандарын кантип эле атсын. Мүмкүн сырттан келген жалданмалар бар, ушуларга көңүл бургула деп айттым дедим.
жалданба снайперлер болбосун деп. Экинчиси, ар бир сурак кылып аткан Дуңгары болобу, Жолдошбаев болобу, ошол жанагы ЭСГОнун начальниктерине ар кимине тергөөчүлөр суроо берди. Ак үйдүн мынагу айнегинде ошол сакалчан сырттан келгендер бар беле? Крышасында бар беле? Алар айтты, жок болчу. Биз өзүбүздүн солдаттар турган деп. Эгер кимдир бирөө болсо, алар өзү далилдемек. Менин жанымда мен тааныбаган адамдар жүргөн деп алар далилдеш керек. Мен эмес. Азимбек, муну уккан бир эле мен эмес, бүтүндөй кыргыз эли. Бул божомол болгон деген сөз эч качан чындыкка жок. Азимбек, мен сага айтып атам, бир жума жөнөтсөм алып кел деп атам. Сиз неме урутуна чейин айтпадыңызбы? Чечендер, тажиктер 3 негр бар деп. Мен дагы айтып атам. Куранды коелу, мусулмансыңбы? Кудай деген адамсыңбы? Ооба. Мен Куранды коем, сен далилдеп берсең, мен Кудай алдында күнөмдү жатам. Андай сөз айтылган эмес. Эти жасалган адамдар. Бул Халк дисинформация. Муну сотто, ошо соттоочунун адвокаты сага окшоп айтты, ушинтип айтканса, мен айттым, кайерде алып кел? Алып келгилечи. Алып келе алган жок сотто. Адвокаты о Жакупова. Жакуповго айттым, алып келчи ошону. Сен алып келе албасаң, мен ошолду айтты деген жерге видеозаписти мен алып келейин деп, кабардан мен алып келдим. Мына кайерде турат? Муну жасаган нерсе, жана ячейканы урдуп алды дегендей эле нерсе. Тең бөлүп алды деген, расплит этип алды деген. Карапайым эл ишене берет ошентип айтып койсо. ошо карапайым эл ошо саясатчыларга көп ишенип алып, анан кийин же тиян карарыбызды, же биян карарыбызды билбей атабыз. Ошон үчүн карабаш үчүн мага окшогон мондай мыйзамды, мондай документ көтөрүп жүргөндөргө ишенгиле. Мен китебимде дагы жазып, баягы Жалал Абадка Бакиевдер жаңы Жалал Абадка качып кеткенде. Бакиевдер таппай атабыз, Токойго кирип кеттир, Үңкүргө кирип кеттир деп атканда реклама телевизордон берилип атты да. Сыйлык бар деп. Ооба. $200,000. Ооба. Ким болжолду айтып берсе $200,000 $200,000 билбейм, ишин сыйлык бар. $200,000. Ооба. Бирок кийин Роза Исаковна Отунбаева мойнун алды да биз кетиргенбиз деп. Не деп? Отунбаева биз Бакиевди биз өзүбүз Бакиевди кетирбесек болбойт эле. Биринчи ады мен айттым. Отунбаева Бакиевди үй бүлөсү менен Отунбаева чыгарды деп мен Ошто айттым. Биринчи мен айттым, Бакиев чыккан күнү айттым. Анткени убактылуу өкмөттөн Бакиев түштүктө жүргөндө жалгыз мен жүрдүм. Элди уюштуруп, менден башка бири да барган эмес, бара алган да эмес. Бакиев Оштон качып келип, өзгөнгө туруп калды. Мага ортомчулары келе баштады. Колго түшүп берсек, каякта отурабыз деп. Мен айттым, Бакиев резиденцияда үй бүлөсү менен отурат. Түрмөгө отургузулбайт, мен гарантия берем. Бирок өлгөн мээлер үчүн сурак берсин. Резиденцияда отурат, үй бүлөсү менен эч жака чыкпайт, интервью бербейт. Домашний арестте резиденциядан гособеспечение кылып отурабыз. Дүйнө жүзүндө ушундай практика президенттер үчүн. Төлөйка менен Азизага айттым. Анан Төлөйкалар өлгөнгө кеттим. Биз Бакиевке барып айталы деп. Ошол убакта эле анан Азиза чыгып калды. Азимбек Анаркулович, мен күтүп отурам да Ошто. Мен Оштомун. Азимбек Анаркулович, жанагы биз уже жанагы отбой, уже самолет Жалал Абадка келип атат, Бакиевке уже уруксат берди. Ким уруксат берди? Отунбаева. Мен Отунбаевага чыктым. Эже, эмне уруксат берип салдың? Мен жеке тарыхый жоопкерчиликти мойнума алдым да кое бердим. Мени деди ОБС, Назарбаевдер, тиги Путиндер жанымды койбой атат. Силер эле көчөрүп туруп албадыңарбы, чыгарбайбыз деп. Кече эле ушинтип чечим чыгарып коюш керек эле. Анткени мен Ошко чыгарда биз убактылуу өкмөт Миноборонода жыйын өткөрдүк. Ушуну анткени ОБС жатат ошол жерде, бергиле алып кетели деп. Анан кийин ошол жыйында анан кийин мен мынтип айттым. Хорошо. Эже бери берели. А бирок эл эмне дейт? Силер атайын качырдыңар деп айтат. Ушунча элди атып өлтүргөн кишини силер чыгарып бердиңер деп айтат. Мына 2005-революциянын катышуусу катары айтып атам. Акаевди чыгарып бергенсиңер, жоопко тарткансыңар деп ал кече бизди күнөөлөп жүрөт. Эртең Бакиев ушунча адам өлтүрсө чыгарып бердиңер деп айтат. Туура. Ошон үчүн мен каршымын. Бербейбиз. Түштүккө баралда, курултай өткөрөлдө, Бакиев менен сүйлөшүп жүргүзөлдө, аны кармайлы. Анан кийин добушка салды. Ошондой нерсе бар экен. Мамлекеттик телевидениеден Бакиевтерди таппай атабыз, ким болжолду айтып берсе $200,000 беребиз деген болуп атты. Угуптур, ал Курманбек Бакиевди эмес, ал Акмат Бакиевди Жаныш Бакиев жөнүндө берилген. Анын атайын закону бар. Ал чыгарганбыз Жаныш Бакиевди, Акмат Бакиевди, анын жанагы баласы Жусуп акенин баласы. Кийин кармалды да ошолор үчүн. Бакиев үчүн берилген жок.
Мында карапайым жүйөдө путуйт эди. Ал тергөөдүн негизинде. Кийин ошону кармагандар алды. Ошол Бакиевке Бакиев Курманбек эмес, ал Бакиев Акматка. Бакиев Курманбекти чыгаруу үчүн Роза Отунбаева Исаковна жаңгыз чечим кабыл алып атканда убактылуу өкмөттүн мүчөлөрү бирөөңүздөр эмнеге кыйкырып эфирге чыгып айтып койгон жоксуздар дейм да. Сен мына да опять ушундай укпаганыңды айтып, келерим менен мен пресс-конференция берип айттым кабарларда. Бакиевдин үй бүлөсү менен чыгарылышына убактылуу өкмөттүн күнөөсү жок. Биз чечим алган жокпуз. Чыгып кеткенден кийин айттыңыз. Чыккандан кийин. Бул жеке чыга электе эмнеге айтпадыңар дейм да. айтып атпаймынбы, чыга электе мен ошту болду. Бул дароо самолет барды, дароо учурулуп берди. Аны Артур Медетбеков узатты ошол жерден. Дүйшөбаевдин орун басары. Жеке жоопкерчиликти мен алам деп Отунбаев айтты. Жеке жоопкерчилик, а биз убактылуу өкмөттүн ар кимдин иши бар да. Мисалы мен түштүктө жүрүм. Исмаил Исаков алы соттошуп атты түрмөдөн чыгып. Атамбаев Москвада жүргөн. Дашы акча маселелерин чечели, бюджет, сюжет раса менен мамиле кылып. Ар ким бар жакта жүрөт. Дароо чогула алган жокпуз да. Эртеси күнү оштон келип эле мен эртеси күнү эле пресс-конференция бердим. Бакиев кылмышкерби? Кылмышкер үчүн соттолду да. Бакиев кылмышкер. 2 статья менен соттолду. Азыр Батукаев 2 статьясы менен Бакиев соттолду. Мен кылмышкер деп айтам. Бирөө Тайфун Буранда Аксыга кол койгон үчүн ошол боюнча бир эпизод жазасын алды. Экинчиси мамлекет башчы, главный командующий катары мына жерде элди аттырганга жол берип койду. Ол жол бербеш керек эле. Бакиев кылмышкер. Аны эми көпчүлүк ошондой деп атат. Жо соттун чечими бар, күчүндө. Соттун чечими бар, айтса болот. Батукаев кылмышкер. Кандай? Кылмышкер. Батукаевди чыгарган үчүн азыр Атамбаевка чейин жетип бир топ кишилер камакта. Мен Батукаев чыккандан баштап талап кылып жүрөм, жооп берсин деп. Бардыгы жооп беришкен. Эми Бакиевди чыгаргандар үчүн дагы иш коскоп ушундай кылып отурса болобу? Бакиевди айтып атпаймынбы, Отунбаева жооп берсин. Бирок Отунбаева угуптур. Отунбаева убактылуу өкмөттүн башчысы катары ошондо волевой политический чечим алды. Бирок Отунбаева аны заводчу да кайрадан соттолгонуна каршы болгон жок. Вот маселе. А Бакиев соттолду. Заводчу болсо дагы. Экинчиси Батукаев прямо Атамбаев Отунбаев окшоп жеке мен саясий чечим алдым, чыгардым деп Атамбаев айтты элек. Аны азыркы Берки Шамил Атаканов башкалары сатып атат. Ушул айткандан кылдык деп. Экинчиден Бакиев чыкканда Бакиев али соттоло элек болчу. Соттун өкүмү жок. Onu ne судим? Болгону президент. Болгону эл кууп чыккан президент болчу. А Батукаев чыкканда ал жазасын өтөп аткан 4 адамды өлтүргөн адам өлтүргүч чыгарылып атат. Өкмөнү салыштырып болбойт. Сиз азыр айттыңыз да жанагы тест боюнча башка боюнча жогорку кеңештин ратификациядан өткөргөнүн, жогорку кеңеш жандоочулар тигин өткөрүп бергендер бардыгы күнөөлүү деп. Ошол сыяктуу эле Бакиевдин ошо Отунбаева чыгарып бергенине убактылуу өкмөттүн мүчөлөрү күнөөлүү болобу? Мен айтып атпаймынбы? Ал убакта Бакиев кылмышкер эмес эле, соттун өкүмү жок эле Батукаевдикындай бир. Эгер Бакиев ошондо соттолуп, пожизненный жанагындай алып турганда биз чыгарбайт элек. Одекке барып отур, жазаңды кыл деп. Отунбаевага да жол бербейт болчу. Жок, күнөөсү көрүнүп турат эле да, кое тур деп кармап камап коюп, анан кийин ак болсоң кетесиң, ак болбосоң отурасың деген биз ошон үчүн катуу турдук. Укугу бар эле. Ошон үчүн катуу турдук, ошон үчүн өзүбүздүн позицияды айттык. Бирок тергөө ага жол берген, дальше биз тергөөдү уланта бердик. Мейли, Курманбек Салиевич, Бакиев антип кетти. Жанышты Бакиевди таппай калдыңыздар. Акмат да Бакиев байланышат эле да. Ким? Эми ал сен билсең айтсаң, сен $50,000 алмаксың. Биз аны Токойдон кармадык. Ошо Токойдон кармап келген Манас Эргешбаев $50,000 алды. Токойдон кармалган жок ал. Билбейм. Кармадык деп Мелис Турганбаев экөө кармап келди, экөө $50,000 алды. Жа, Токойдо эмес, Жаллабад. Эми мындайда. Жаллабад деле, жана башында өзүң айттың эле. Квартирада башың айттың эле. Бирок неме, ошондон кийин да больницада жатты да. Башың айттың эле. Мен билем, сен ошол Бакиевдин колдоочусуң. Бакиевди алып барып элге алып барып жүргөнсүң. Эми ошол Бакиевдеги Бакиев биз үчүн тарых история бүттү.
Аны кайталабайлы. Анда башка бир күнү тема кыл. Ушу Бакиевдин кетиши, бул боюнча, Акматтын кармалышы боюнча башка тема кыл. Мен келем, бүкөөбүз кереле кечке отурабыз. Болот. Документтериңди алып кел, жанагы снайперлер боюнча алып кел, видеозаписиңди алып кел. Мен айтпадымбы, сен ушу өзүң айткансың дегенди алып кел. Менде Куранды алып кел, тузду алып кел. менде китепте бар, Алып кел. Китепте эмес, сага фактын алып кел. Жок, видеода бар. Ошо видеоңду алып кел. Видео Экөө сүйлөшөлөр. Видеоңду алып кел, мен ошентип айтып аткам. Алып кел. Мен ошто айткам, снайперлер кармалды деп. Биздин снайперлер деп айткам. 8 снайпер кармалды, жоопко тартылды деп. 8 тең жазасын алды. Ал биздин снайперлер. Анткени угуп тур. Угупсаң сени суроо бергенде. Альфада, Скорпиондо силер эми военный эмессиңер да. Альфада служба алгандар, Скорпиондо служба кылгандар, Миноборондо служба кылгандарды военный билет, сен армияга барсаң, стрелок, снайпер деп жазылат. Биз ошол жанагы жоопко тартылгандар ар кимибиз кайсы этажда турган, каерде турган, каерден аткан, тергөө мунун баарын далилдеген. Мына ошолор стрелок, снайпер деп аталат. Мен ошону оштон силер алгече адам аткандарды бирөө экөөгөн кармадыңарбы деп суроо бергенде ошто журналисттер да 8 кармалды деп айткан. Оштон интервью берген. Ошондо еще дагы 3-4 кармалган ятат дегем, ошол 3-4түн экөө мени кайтарып жүргөн. Мен жанымда болчу. Мен охранять этип жүргөн, эскерүү кызматкерге да. Келери менен кармалды. Муну кыргыз элинин баары эле билет. Ошо сырттан жалдап келип аттырды чечендер, тажиктер, дагы 3 негр бар. Кармап, камап койдук, жакында көрсөтөбүз деген бул сиздин сөзүңүз эле. Мен дагы айтып атам. Куран алдында, мыйзам алдында мен жооп берем. Алып кел, эмки алып кел. Элге да айтып коеюн, ушуну Абдылда алып келсе, мен мыйзам алдында, Куран алдында. Алып келе албаса кандай жооп берет? Абдылда дайсың. Айт сен да элге. Кандай жооп бересиң? Алып келе албасаң. Мен Кудай алдында, мыйзам алдында жооп. Жок. Менде андай неме жок. Аны убактылуу өкмөт мына 9 жылдан бери отурасыңар. Эми ошентип айтабыз да, азыркыга чейин. Анын баардыгын тазалап коюңуздуңар да. Ал неменин баардыгы. Сен менде бар деп айттың. Азыр эле менде бар. Жок, мен уктум деп. Видео бар дедиң. Жок, Видео бар дедиң. видео бар, бул неме видео? Каерде снайперлер, каерде автомат көтөрүп жүргөн, каерде немелер? Мындайда, балдар. Мен өмүр бою ушинтип саясатчылар ар түргө бөлүнөт да. Мен өзүмдү ушундай саясатчы дейм. Беткача бар. Бетке айтпай, мыйзамды туткан саясатчы. Мен катыныма дагы, президентке дагы эч кимге жакпайм. Анткени өңүм да сеникиндей, үнүм да яман. Анан бетке айтам. Мен де экесин. Ошон үчүн мен экөөбүз бирдей эле. Экөөгө жакпайм. Ошон үчүн эгер барбы далилиң, алып кел, мен даярмын любой убакта. Жооп тартканга айттым. Жок, эми көчөдөгү сөздү көрсөм, көчөдөгү сөздө мен жөнүндө эмне деген гана ушак айтылган жок. Атамбаев айтты, Сары экөө банкты билип алыптыр деп айтты. Аны запись. Эми ал нерсени мен айта албайм. Себеби аны эми дагы айтайын. Дайыр Атамбаев дайырөлөр уюштуруп коюп, атайын пресс-конференция бердирген. Бектазаров ак үйдөн табылган 20 миллионду алып кетип калды деп. 4 бала чыгып пресс-конференция берген. Дайыров айткан, Бектазаров 10 миллион тиштик апартырып белгисиз каяка кеткен деп. Ошол боюнча кандай ушактар толтуруп. Бектазаровдун Швейцарияда үйү бар. Бектазаровдун Ататүрк паркинде 2 участогу бар. Бектазаровдун тиги туту. Мен бардыгына ушу баарын айтып келем. Айланайын таап келгенче сага оформить этип берейин участогун. Ушу сага бекер, нотариустун пулун төлөйм. Бир айылдашымдын Нурсуфра деген ресторанын 20 жылдан бери Бектазаровдук деп келатат. Ушуга окшогон ушактар көп да. Саясатчысыңбы? Ушак айтылат. Саясатчысыңбы? Сөзүң бурмаланат. Саясатчысыңбы? Бала чакан катыныңга чейин ушактарылат. Артисттер сыяктуу эле да. Саясатчы артисттер сыяктуу. Бирок саясатчы ошону көтөрө билиш керек. Чыдай билиш керек. Көтөрүмдүү болуш керек. Мынабу коомчулукта айтылып аткан мындай да, Акаевди кетиргенге кимдер жүргөн дешет да. Азыр мындай Отунбаева жүргөн, Атамбаев жүргөн, Бекназаров жүргөн, башка жүргөн. То есть Акаевди ушулар кетиргенде, ушулар ушул убактылуу өкмөт Акаевди кетирем деп мен түрмөдөн чыгар менен 2000-жылы айткан. Туура. Бакиевди Акаевди ошол Акаев атып өлтүргөн 5 баланын тазиясында айткан.
Менин жанымда мына Исхак Масалиев, Өмүрбек Текебаев, Дүйшөн Чотолуп окшогон бир топ депутаттар турган. Мен тазияда айткам. Акаев силерди күнөөсү саттыбы? Мен өмүр боюнча Акаев менен күрөшөм. Мен аягына чейин күрөштүм. Экинчи. Бакиевди да ушулар келген. Бакиевди алып келдик бийликке. Бакиев убадасын берди. Өзгөртөм, минтем, биздин оппозициянын лидери кылдык. Алып келдик. 3 айдан кийин ул ушу өзгөрдү. 3 айдын ичинде мына Үсен Сыдыков тирүү. Мен Үсен Сыдыкты аксакалдар болуп бардым. Ай, Курманбек Салиевич, иш таптакыр башкача кетип атат го. Азыр көрүнгөн жерде Адыл Айдардын мелерин оформление кыла баштады. Десем, сен прокурорсуң, алар жазага тарт деди. Эртеси күнү бир экөөнү зыңкылдатып койсом, кайра чакырды, сен эмне менин нүкөлөрүм, менин балдарыма азылып атасың деди. Биринчи жолу экөөбүз 2005-жылы июнь айында, 11-июнда катуу Бакиев экөөбүз Семменге кеттик. Себеби мен Ак Суу окуясын тергетип атып, Тайфунга, Буранга анын кол койгонун секретный частан таап алдым. Ага чейин билинген эмес да бул. Биз Акаев менен эле карып кылган деп жүргөнбүз. Анан көтөрүп алып анан алып келдим. Ай, Курманбек Салиевич, Закиржан ака, бияга эмне болуп кетти? Муну болбой экен го. Эгерде муну мен билгенде сизди оппозицияга кошмок түгүл, сизди президент кылмак түгүл, Акаев менен кошо жок кылам деп кыйкырат элем да. Десем, мени карып кылып чакырып кол кой дегенден Азимбек ушундай кол коюп койгон. Сен муну таап алсың, сурак жүргүзүп алсың, мен сурак берем деди. Кийин сурак бергендин ордуна наоборот мени айдап түштү. Мына Үсен Сыдыков турат. 11-де барып туруп айттым. Курманбек Салиевич, жетелешип келдик эле. Болбой калды буягы. Десем, Үсен Сыдыкович айтты, Азимбек туура айтып атасың, мен да кошо кирейин экөөбүз айталы деди. Анан экөөбүз приемда турганда Үсен акени биринчи чакырды дагы, мен калып калдым. Анан эле кайра эми сиз да кире бериңиз деди. Барсам, Үсен ака айтканда, мен баштайм, анан сен мет деп. Мен барсам Үсен ака баштабайт. Анан мен айттым, мен келгеним себеби ушундай. Баягында экөөбүз сүйлөштүк эле. Сиз айттыңыз эле, мен үй бүлөмө азылып туруп алдың деп. Үй бүлөңүз еще кетип атат. Уже Акаевтан өттү. Закиржан ака. Мен аны кээде Закиржан ака деп койчумун. Себеби мен Марат экөөбүз курсташ доспуз да, мен алардын атасынын үйүндө жүргөн кишимин да, таз унтаткан кишимин да. Семейный катташам да Марат экөөбүз. 5 жыл общежитияда бир жатып атабыз. Закир ака ушундай болуп кетти го дедим. Эми давайте неформальный эле сүйлөшөлү. Десем эле ал метпей эле Үсен ака мага атырылып кетти. Сен бул эл шайлаган президентке сен эмне деп айтып атасың? Эмне колуңду көзөп сүйлөйсүң? Анан мен да жиним келип шарт ордума турдум да, озураак чал. Азыр приемныйда эмне деп келдиң эле сен буяка? Мен баштайм дебедиң беле? Балакеттин баары сенде турбай, мен кеттим. Кандай келсеңер ошондой кетесиңер. Деп туруп шашып пушуп бир баракка жасында мени бошот рапорттун жасында ыргытында кетип калдым. Ал сиздин ген прокурорлуктан кеткениңизди көпчүлүк Кара Суудагы окуя боюнча деп. Аны Бакиев айтып жүрдү. Баямандан миллион алган деп. Мен ошондо да айттым, Баяман анда өлүлөк. Баямандан алсам камабайсың. Баяман өлүлөк өзү. Баямандан алсам камабайсыңбы дедим. Эмнеге мен сизге муну суроолорду берип атам? Себеби программабыздын өзү ачык кеп. Анан эми карапайым эл көпчүлүгү жанагындай сизге окшоп бардыгы эле билимдүү эмес да, терминдер менен сүйлөп кетип калса көбү неме болуп атат. Мен термин менен сүйлөгөн жок. Мен карапайым жүрөккө сүйлөдүм. Жалпак тил менен сүйлөдүм. Жалпак тил менен айттым. Жалпак тилге сизди мен тарттым. Мен дайыма жалпак. Мен дайыма жалпак тил менен пресс-конференция берем. Мен бир нерсени эфирдин алдында айтып коюшум керек. Дайыма ачык, айкын жүргөн саясатчы катары тааныйбыз сизди. Аман болуңуз, Кудай ден соолук берсин, чарчадым, чалыктым дебеңиз. Бүт болгон өзүңүз айтмакчы 3 президент менен иштедиңизби, 4 президент менен иштедиңизби, баарын айтып келатасыз. Дагы да эл сизден көп нерсени күтөт. Азимбек ака, рахмат да бир жолу. Ден соолугуңуз болсун, аман болуңуз. Урматтуу телекөрүүчүлөр, ушун менен Абдулда менен ачык кеп программасы соңуна чыкты. Кийинки жолугушуудан жолугушканга чейин саламат болуңуздар.